Referendum жөнүндө Кыргызда жакшы bir сөз бар. Артык кылам деп тыртык кылып алыптыр деп коет. Ошондой болуп калбасак экен. Адамзат үчүн башкы мыйзам кандайдыр бир диний китептер болсо, мамлекеттин ошол диний китеби бул конституция, башкы мыйзам. Муну өзгөрткөндө аябай терең ойлонуп туруп, анан чечим чыгарыш керек. Жеңил ойлуулук чоң залал тийгизиши мүмкүн. Албетте биз көчмөн илгерки салтыбыздан улам мыйзамга карата отукташтардан элге караганда мамилебиз бир кыйла жеңилирээк мамиле кылабыз. Бирок азыр отукташкан соң, мамлекетти алган соң ушундай чоң мыйзамдарды улам-улам алмаштырганды салт кылып албашыбыз керек. Анткени мындай жаман өнөкөт бара-бара мамлекеттин бузулушуна и башка өлкөлөргө көз каранды болушуна, жок болуп кетишине алып келет. Эгерде мамлекет жок болсо, биздин иденттүүлүгүбүз, биздин ким экендигибиз жоголот. Азыр эле бир жерден окудум, президент дагы премьер, парламент бири-бирине түртүп эле экономика өнүкпөй атат дегендей түшүнүшүптүр. Ошондуктан бир адамга бериш керек дейт. Эми бул өтө эле үстүртөн чыгарылган тыянак. Сталин деле өз алдынча чечим чыгарган эмес да. Брежнев курчак эле болгон, анын айланасындагылар баары чечкен. Съезд болгон, ошол чечкен. Эч качан бир адамдын колуна топтолгон эмес. Бул жакшы бийликтин мисалы эмес. Азыр бүт баарын президентке беребиз дейт. Президент атайын билими жок болгондуктан ошондой болсо мен өзүм жоопкерчиликти мойнуна алам деп өз башындай сайганга даяр да. Бирок азыр дөңгөлөктү кайра таап чыгара берген болбойт. Анткени адамзат тарыхы азыр бир топ тажрыйба топтоп койгон. И президенттик, и парламенттик башкаруу, тике башкаруу, монархия, аристократия, олигархия, плутократия, демократия, фашизм, коммунизм жана башка толтура формалары бар. Алардын баары тең илимий адабиятта окулуп, адамзат тарыхындагы алардын жетишкендер оң сол жактары баары талкууланып бүткөн. Азыр эми бир нерсе ойлоп тапсак, ошонун бирөөсүн ойлоп табышы мүмкүн. Же болбосо кыйшайган билик эмес кандайдыр бир кашаны табышы мүмкүн. Андай боло турган болсо, мамлекет урайт. Андай кашаны табыш да мүмкүн эмес да негизи. Анткени себеби канча деген цивилизациялар, канча деген хандар, канча деген императорлор өттү. Ошолор баары тең илимий адабиятта катталып, баары тең тажрыйбасы талкууланган, окумуштуулар тарабынан, саясатчылар тарабынан талкууланып, азыр дүйнөдө колдонулуп келе жатат. Дагы бир аргумент болуп атат, мына Америкада президенттик бийлик дейт. АКШда и Түштүк Америкасында дагы ошондой эле Орто Азиялык мамлекеттерде бул президенттик бийлик деп эсептелет. Россияда президенттик бийлик деп эсептелбейт. Семи президенттик бийлик ал жерде. Бизде президенттик парламент деп эсептеп келишкен. Бирок негизи ошондой болгону менен бул иштеген жок да. Бул закон иштебей калды. Законду мурдагы президенттер бузуп, бардыгын узурпация кылып алды. Бирок ал үчүн алар жазаланган жок. Аларды акырын узатып койдук, же сен күнөөлүү деп чыгарып койдук да. Бирок конкреттүү алардын күнөөсү, мисалы үчүн мурдагы бир топ президенттердин күнөөсү мыйзамды бузгандыгы да болду. Кандай мыйзам бузганда? Тартып алгандыгы премьерден. Премьердин күнөөсү эмнеден болду? Премьердин күнөөсү бийликти берип койгондугундан болду. Премьерди бийликти берип койгонго ким мажбур кылды? Парламент албетте. Анан элдин өзү дагы бир кишиден талап кылып туруп алды да. Анан азыр да ошондой болуп атат, бир кишиден талап кылабыз деп. Азыркы татаал мамлекеттик коомду бир киши башкара албайт. Мүмкүн эмес. Бир киши башкарыш үчүн ал киши кандай болуш керек? Ал киши абсолюттуу түрдө ыйык болуш керек да. Абсолюттуу таза. Абсолюттуу акылга ээ болуш керек. Абсолюттуу адилеттүү болуш керек. Мындайча айтканда ал киши кудай болуш керек да. Анткени кудай гана жеткилең да. Эч кандай анда кемтик жок. Ал жеткилең, адилеттүү. Жаман нерсени кечирип койбойт, ал жазалайт. Сөзсүз жаза күтөт. Күнөөлүү киши бейишке кирбейт дейт. Бир күнөөң бар болсо, так болсо бейишке кирбейсиң дейт. Биздегилер айтып атат, жок, биз мына акча берип, курмандык чалып, намаз окуп кутулуп кетебиз деп. Андай болбойт экен да. Кудай жазалаш керек. Мындайча айтканда дүйнө жүзүндө азыр бардык кишилер бейишке Кудайдын закону, ыйык закону боюнча кирбейт. Анткени ар бир адам да
күнөө кылган. Билбей күнөө кылган бар, билип күнөө кылган бар. Бирок билбей кылган күнөө мыйзамдан бошотпойт дегендей, алда бошотпойт. Эмеденчи. Эми бул диний жакка эмес, бизге бөлсөк. Демек, bir kişinin koluna bardıq birlikte beriş için al kişi absolut Kuday болуш керек. Kuday болбогондон кийин, ал bizde азыр мен Kudayым деп чыгып аткандар да күнөө көрүнөт. Алар айта берет да. Андай болбогондон кийин андай пайгамбарлар да болгон эмес. Пайгамбарлардын да күнөөсү болгон да. Бүт адамдардын кичинекей бул тагы бар да. Өздөрү билбейт аны кээде. Бирок билишет, бирок аны эстегиси келбейт. Ошондуктан бул бизге туура келбейт. Мына ошол себептен бийликти 3кө бөлүштүргөн. Өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Сот, аткаруу, анан мыйзам чыгаруу деп. Эми бул дагы 2ге бөлүнүп атат. Кээ бир өлкөлөрдө парламент, премьер-министр чечет. Ошол бардык жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алат. Бул Европанын көп өлкөлөрүндө ушундай. И бул система иштеп атат. Ал эми президент моралдык бийликке ээ. Ал аксакал катары, мисалы үчүн Англияда королева моралдык бийликке ээ. Аны баары жакшы көрүшөт, сүйүшөт. Анткени ал чарбага киришпеген, саясатка аралашпаган, бирок элди бириктирген, элге ориентир болгон мындай журт аксакалы, журт айымы катары кызмат кылып атат. Моралдык бийлик деген бул официалдык бийликтен да күчтүү да. Хандарды эмес, пайгамбарларды көрүп шыйлашып пайгамбар. Так ошондой тигилер ошо пайгамбардай бүт журтка символикалык бийлиги барлар. Да бизде андайга салт жок болгондуктан кийлигишип кетип атат. Кийлигишкенди биздин эл арам деп эсептеп атпайбы? Президент кийлигиш деп атат. Узурпация. Бул кылмыш. Ал эми ушул кылмышка өзүбүз түртүп атабыз да. Анан ошого жок деп айта турган адам жок болот. Парламенттик системада дагы иштеген система негизи. Көп өлкөлөрдө иштейт. Мында бул далилденген. Германия, Дания, жана башка өлкөлөрдү карасаңыздар, бүт эле Европанын көп эле парламент. Ошондой эле президенттик дагы иштеген эле система. Ошондуктан эгер премьер-министр бизге жакпаса, анда президенттин укугун чектеш керек. Анткени чексиз бийлик чиритип жиберет президентти. Ал көтөрө да албайт аны. Мүмкүн эмес. Эгер да азыр Садыр Жапаров жок мен мойнума алам десе, ал ашкере кетип аткан болот. Ал өзүн кимге тең алып аткан? Ал көтөрө албайт, сотто боло албайт, бардык жагынан калыс, чарбачыда жеткилеген деңгээлде боло албайт, калыс мыйзамдарда ал чыгарган канун, ал адам баласы биз деген билишибиз керек да, биз акылыбыз, абсолюттүү эмес, биз чектелгенбиз. Ошону биз түшүнгөндө алга жылыш болмок. Референдумга барганда азыркы долбоорду кабыл алуу деген сөз, бул деген Кыргыз мамлекетинин мындан аркы дагы олку солку боло беришине салым коштум деген сөз. Анан бара-бара Кыргыз мамлекети жок болот. Кыргыз мамлекети жок болсо, Кыргыз деген да бара-бара жок болот деген сөз. Кыргыз деген улут, ал башка бир улуттун составына кирет дагы, анан дагы бир 200 жылда, мисалы үчүн Кыпчактар 100 жыл мурда эле жок болуп кетпеди. Сталин Кыпчактардан өтө корккон да. Кыпчактар деген Европаны басып алган, улуу эл болгон. Бирок Сталин деген алардын Кыпчактар менен сарттар маданиятты эл болгон отурган. Кыпчактар жокер, бирок жазуу маданияты бар, аң сезим жогору эл болгон да. И ошолордон коркуп Сталин Кыпчактардын баарын кыргыз, казак, өзбек кылып жазып салбады. Европадагы Кыпчактар болсо орус болуп кетти, грузин болуп кетти, армян болуп кетти, даже венгер болуп кеттир. Кыпчактар жок болду. Сарттарды болсо баарын өзбек кылды, кыргыздардын арасында кыргыз деп жазып салгандар бар. Бул элдер маданияттуу, бизден алда канча өнүккөн элдер болгон да убагындачы. И уйгурларды карагыла анын үстүнө. Соодалашып, ошол убакта жетекчилер. Түркистан түрктөр бирилип кетпесин, түрк тилдүүлөр деп туруп, уйгурларды Кытайдын алдына салып берди. Орто Азияны бөлдү да, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан. Чынында биз баарыбыз бир эл болгонбуз. Бир эле эл. Бир аз диалект болгон. Азыр ошол бөлгөндүн натыйжасында тилибиз ажырап баратат. Анын үстүнө бизге башка тилдер аябай тоскоолдук болуп атат. Мен лингвист катары айтайын, мисалы үчүн араб тили, мен кээ бир сөздөр бизге кирип, кээ бир сөздөр кирбейт. Казакка кирип, Хакас, Тува, Чуваштарда араб тили жок болгондо да алар таптакыр эле бизден кесилип калды да. Биз мындайча айтканда талкаланып, түрк элдери талкаланып эле кетип атабыз. Жок болуп кеттик. Биздин мындайча айтканда ырыбыз ырдалып бүттү. Эмне үчүн? Ким күнөөлүү? Өзүбүз күнөөлүү албетте. Эмне үчүн? Караңгылыктан, түшүнбөгөндүктөн. Ошол сыяктуу Кыргыздар жок болуп, экинчи сорт болуп калбашы үчүн азыр биз ушундай
негиздики баш мыйзам сыяктуу нерселерге шайлоодо кичине мындай уятты бир ойго түшүш керек. Эгерде кыргыздар даяр эмес болсо, анда башка түрлөр бар башкаруунун. Ырасталып, такталып, убакыттын сынагынан өткөн башка түрлөр да бар да. Бирок аралашып кашасын чыгарбаш керек. Курултай менен президент, анан бир жагында парламент андай болбойт да. Андай системалар болгон мурда кулап калган. Эгерде мамлекетиң ушундай жаман системаны да көтөрүп, начар көтөрүш үчүн сенде анда өтө эгейси чоң байлык болуш керек. Мисалы үчүн нефть болсо астыңда. Анда система начар болсо деле эптеп жашай берет. Мисалы үчүн Россияны алсак, араб өлкөлөрүн алсак, нефттин үстүнө отурат да. Булар деген эли иштебей эле койсо болот да. Нефть эле багып коет. Бирок система начар болгондуктан булар эмне кылып атат? Кедей араб өлкөлөрүнүн мисалы үчүн нефть. Алар вообще иштебеш керек да, негизичи. Бүт бар. Баары бекер болуш. Эмне үчүн? Абсолюттук ал жерде падыша кинг деген кандай болот орусча? Падыша башкарат да аларда. Президент деген бул алардын падышасы. Ал чексиз бийликке ал жердечи. Бирок ошол эле Сауд Арабиясын карап көрсөңүздөр, ушундай нефтиге чөгүп бай жерге кедейлер толуп турат да. Моралдык жактан деградация ал жакта укмуш күчтүү да. Алар мындай сырткы нерселерди эметет экен. Мисалы үчүн денесин көрсөтүп койсо аялдар кайсы бир бул деген мындай күнөө, ал эми зордук зомбулук кылсаң, коркутсаң, кызы чугулуп айлананын тынчын алсаң, бул анча эмес деген. Бул эмне деген? Бул адамдын акылын ойлонуп көрсөңөр. Бизге алар мисал болбош керек. Бизге мисал ким болуш керек? Бизге мисал таза жашагандар, элдери бакубат, узак өмүр сүргөн өлкө. Биз эмнени карап атабыз? Эми референдум келе турган болсо, дөңгөлөк таппаш керек. Сунушталып аткан нерсени көбүрөөк талкуулаш керек. Эл түшүнүш керек. Кайра эле башка элдер түшкөн чуңкурга дагы түшө бергенге бизде убакыт жок. Анткени биз аз элбиз. Бизде ресурс жок. Бизде чама жок. Ошондуктан бул деген тобокелде салган референдум болуп атат. Муну токтотуш керек. Токтотуш керек дагы бир адамга чексиз бийликти берген болбойт. Ошондуктан ушул адамзат тарыхындагы өзүн көрсөткөн системанын негизинде биз жашашыбыз керек. Президентке, жогорку кеңештин депутаттарына айтат элем, ойлонуп койгула, силер азыр жакшы жашайсыңар, балким силердин балдарыңар силер топтогон байлык менен жакшы жашайт, балким неберелериңер, анан бирок чөбөрөлөрүңөр начар чыгышы мүмкүн, аябай. Бандит, киши өлтүргүч, көбүрөөк нерсени ойлонгула, тереңирээк нерсени. Бирок ойлонгула дейин десем, ал жакта ойлоно турган адамдар жок болуп атпайбы? Алар акчаны жакшы өзүнө магниттей тартканды билет экен. Бирок аларда эл башкаруу боюнча, коомдук илимдер боюнча, илим билим боюнча билим жок. Бирок алар коррупциянын схемасын аябай жакшы өздөштүптүр. Ошондуктан аябай байып кетишкен. Ошондуктан эми кимге кайрыларын да билбейсиң, элге кайрылам. Ошондуктан эми араңарда жүргөндөр жөн эле кыйкырып эмете бербей, окугула да, билгиле, түшүнгүлө, андан кийин добуш бергиле. Анткени бул акыркы берген добушуңар болуп калышы мүмкүн. Андан кийин добуш бербей калышыңар мүмкүн да. Баарыңарга ийгилик кылайм, ушу жөнүндө ойлонуп көрсөк негизи.